Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен курулуш өндүрүшүнүн технологиясы жана аны уюштуруу сабагынан номер 11 календардык пландын графиктин негизинде жумушчулардын иштөө графигин түзүү деген темадагы практикалык сабакты өтөбүз. Календардык графикти түзүп бүткөндөн кийин анын негизинде жумушчулардын иштөө графигин түзүшүбүз керек. Бул графикти түзүүнүн негизги максаты объектиде канча жумушчу иштейт, ошону аныкташыбыз керек. Анткени строген планды долбоорлоодо ушул жумушчулардын баарына жетишерлик убактылуу имараттарды, жууна турган душевойлорду, чечине турган гардеробныйларды, тамактана турган жайларды, уборныйлардын размерлерин, площадьтарын аныкташыбыз керек. Алар пайдаланган суу жана электроэнергияны дагы эсептешибиз керек. Ушул максатта могу графикти түзөбүз. Бул график кантип түзүлөт? Календардык пландын графиктин алдына эле могундай түз сызыктарды сызып алабыз. X огунда жана Y огунда сызып алабыз дагы. X огу жумуштардын мөөнөтүн билдирет, ал эми Y огунда биз жумушчулардын санын коюшубуз керек. Жумуштардын аткаруу мөөнөтү даяр, календардык графикте эле коюлган. Биз ошонун алдына түзүп аткан үчүн эч кандай өзгөрүү болбойт. Календардык графикте ар бир мындай графаны 10 күндөн деп бөлүп алып дагы жалпы 170 күндө бүтөт экен стройка. Биз ошо 170 күндө жумушчулардын графигин түзүшүбүз керек. Y огуна өзүбүз жумушчулардын санын өз алдыбызча коюп алабыз. Обычно балдар миллиметровкада сызганда мен 3 миллиметрди бир адам деп алышат, 5 миллиметрди бир адам деп алышат. Ошол өлчөм менен коебуз. Эгерде 5 миллиметрди бир адам деп ала турган болсок, 1 сантиметрде 2 адам эсептелинет. Туурабы? Ошондой кылып белгилеп алабыз дагы. Графикке барабыз. Графикте могу түз сызыктардын узундугу жумуштардын аткаруу мөөнөтү. Канча немеге сызылып атат? Могу 10 күндө аткарылат экен. А мына болсо 40 күндө аткарылат экен. Көрдүңөрбү? Үстүндөгү жазуулар жумушчулардын сандары. Жер иштери 10 күндө бүтөткөн 5 жумушчу иштейт. Зданиянын жер алдындагы бөлүгүн куруш үчүн 10 адам иштейт, 40 күндө бүтөт. Көрдүңөрбү? Эми графикти түзүш үчүн ушул жумушчулардын санын по вертикали суммировать этип туруп эле мына жерге кошобуз. Жер иштери менен бир мезгилде сантехникалык иштер аткарылып атат, анда 10 киши иштейт экен. 5 плюс 10 канча болду? 15. Белгилейбиз 15ти бул жерге. Канча күн иштеп атышат? 10 күн. Мына жерден белгилеп алам 10 күндү. Экөөнүн ортосун бириктирип түз сызып коём. Кийин 10-чу күндөн баштап жер алдындагы бөлүгү башталыптыр. Буда 10 киши иштеп атат экен. Белгилейм 10 кишини. Кайсы күнгө чейин иштеп атат? 60-чы күнгө чейин. 50-чы күнгө чейин. Буну дагы түз сызык менен белгилеп коём. Көрдүңөрбү? Ушинтип жумуштардын мына жердеги жумушчулардын санын по вертикали эле кошуп суммировать этип туруп графикти түзөбүз. Мына графикте эки сызык турат, бирисинде штрих пункттер менен белгиленип атат, бирисинде сплошной сызык менен белгиленип атат. Бул сплошной сызыгыбыз биринчи түзүлгөн график, эң алгачкы түзүлгөн график. Бирок графикте bunday скачоктор болбош керек. Жумушчулар келип көбөйүш керек. Мындай плавно көбөйүп кетиш керек. А бул жерде биринчи 15 киши иштеп, кайра 10 кишиге түшүп, кайра 20, мына жерде кайра түшүп, кайра чыгып атат. Ушундай болбош үчүн корректировка түзүлгөн дагы мына штрих пункттер менен берилген график идеальный болуп турат. Бул уже
оңдолгон, корректировкаланган график мындай болуп бүтүп атат. Көрдүңөрбү? Календардык графикти түзүүдө атайын эрежелер бар. Ошол эрежелерди кармап анан түзүшүбүз керек. Биринчи негизги эреже бул календардык графикти туура түзүш керекпиз. Себеби биздин жумушчулардын иштөө графиги ошол графиктин негизинде алынып атат. Туура түзүлгөн графикте могундай резкий скачоктор болбойт. Көрдүңөрбү, мына скачоктор. Ушундай болбош керек график. Мына экинчи варианты. График жумушчулардын иштөө графиги, идеальный график могундай болуш керек. Жана айтып өттүм, жумуштар плавно башталып и плавно бүтүш керек. Резкий скачоктор болбош керек. Ушул графикти түзүп алгандан кийин жумушчулардын иштөө графиги туурабы, туура эмеспи ошону текшериш үчүн атайын коэффициент бар. Ал коэффициент неравномерности движения рабочих деп коет. Же болбосо жумушчулардын бирдей эмес кыймылынын коэффициенти деп аталат. Бул коэффициент могу формула менен аныкталынат. R максимальный бөлүнгөн R средний. R максимальный деген эмне? Жумушчулардын иштөө графигиндеги эң көп жумушчунун саны. Мисалы, мына графикти ала турган болсок, жумушчулар эң көп иштеген саны канчага барабар экен? 45ке. Көрдүңөрбү, эң жогоруда турат. Значит, R максимальныйыбыз 45ке барабар экен. Жумушчулардын орточо саны R средний деген бул атайын формула менен алынат. Могундай Q бөлүнгөн T дейт. Q деген эмне? Бул объектиги курууга жумшалган жумушчу күчүнүн жалпы көлөмү. Q'ну мындан алабыз. 3650. Көрдүңөрбү? Затраты турда человек üzerinde баардык объект боюнча канча затрата кеткен болсо ошону кошот экенбиз дагы. 3650ге барабар экен. Т объектиде жумуштарды аткаруу мөөнөтү. Же болбосо канча күндө объектибиз бүттү. Биздин мисалыбыз боюнча объектибиз 170 күндө бүтүптүр. Значит, T'быз 170 күнгө барабар. Коэффициентти аныктап алгандан кийин, ал коэффициентибиз могу шартка туура келиш керек. 1,5га тең же 1,5дан кичине болуш керек. А эгерде 1,5дан чоң болуп калган мезгилде, анда календардык график туура эмес түзүлгөн деп эсептелинет дагы. Календарный графикти биз кайрадан оңдошубуз керек. Же болбосо корректировка деп аталат бул жумуш. Ал үчүн жумушчулардын санын же сменаны көбөйтөбүз. Жумуштардын башталышын, аякташын ары бери регулировка кылабыз дагы. Ошонун негизинде коэффициентти кайрадан иштетип чыкканыбызда 1,5га чейин же 1,5га барабар болуш керек. Силерге тапшырма. Биринчи, мында көрсөтүлгөн календарный график производства работ нулевого цикла деген графикти берип атам. Ушул графикте количество рабочих графада берилген. Силер үстүнө коесуңар ушуларды, анан кийин ушунун алдында жумушчулардын иштөө графигин түзөсүңөр. Бул биринчи тапшырма. Дагы бир график берип атам. Бул жерде жумуштардын аттары берилген эмес, просто график берилген. Кааласаңар, ушул график боюнча, ушул календарный график боюнча жумушчулардын иштөө графигин түзгүлө. То есть эки вариант берип атам, экөөнүн каалаганыңарды алып туруп, жумушчулардын иштөө графигин түзгүлө. Мисалга көрсөткөн календардык пландын негизинде коэффициент неравномерности движения рабочих жумушчулардын кыймылынын бирдей эместигинин коэффициентин мыногу көрсөткөн мисал боюнча аныктап тапкыла.